Жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жаткан мекендештер үчүн биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз өз кызматтарын сунуштайт. Эч кандай пересетка жок, кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документтик чорунудан текшеребиз. Бизден дерек: Метро проспект Мира, улица проспект Мира 39А. Биздин байланыш номерлер: +7926 630 7963, +7925 707 0993, +7968 575 6625. Күнү түнү чала бериңиздер. Рахман жана Шайлоо мырза жооп берет. Орусияда курулушта иштеп, депортацияланган мигранттарга мунапыс берүү. Орусияда курулуш тармагында иштеп, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн депортацияланган чет элдик жарандар өлкөгө иштөө максатында кайтып келүү үчүн мунапыс алуу керек. Мындай сунушту Россия Федерациясынын Куруучулар улуттук ассоциациясынын президенти Антон Глушков билдиргенин Интерфакс билдирди. Менин оюмча азыр Россия Федерациясынын аймагынан депортацияланган чет элдик жумушчу күчүн амнистиялоо механизмдерин иштеп чыгуунун учуру келди. Анткени чет элдик жумушчу күчү керек. Ансыз деле Орусияда тажрыйбасы бар, өндүрүштүк жөндөмү бар, деди Глушков. Анын айтымында миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн депортацияланган мигранттардын саны кыйла көп. Тажикстандын мисалында гана 0,5 миллионго жакын адам бар, деп түшүндүрдү Ностройдун жетекчиси. Ал кошумчалагандай, мыйзам бузуулар ар кандай мүнөздө болушу мүмкүн. Бирок алардын көбү административдик өндүрүш, мисалы айыптарды төлөбөй коюу же Россиянын аймагында болуу режимин бузуу. Глушков ошондой эле чет элдик жарандардын депортациясына каршы сотко кайрылып, Орусияга кайтып келип, өз эмгегин колдонуу укугуна ээ болгон соттук практика калыптанып жатканын айтты. 2022 жылы Орусияда 6,5 миллионго жакын куруучу иштесе, 2030 жылы курулуш тармагын өнүктүрүү максаттарын эске алуу менен алардын саны 8 миллионго чейин көбөйүшү керек деп баса белгиледи Глушков. Бул учурда Россиянын курулуш окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн 40% гана өз кесиби боюнча иштеп калууда деп белгиледи ал. Бизге жумушчу эмес, квалификациялуу жумушчулар керек. Ошондуктан биз атап айтканда цивилизациялуу миграция рыногуна кызыктар болгон өзбек тарап менен келишим түзүп, Өзбекстандын аймагында 30 аймакта окуу борборлорун түздүк. Ал жерде калуучулар жумушчу адистиктер боюнча окутулат, квалификациясын улуттук тилде россиялык стандартка ылайык тастыкташат, деди Глушков. Ал азыр эмгек мигранттарын көзөмөлгө алып тандоонун 2 баскычтуу системасы иштеп жатканын тактады. Бул квалификацияны баалоо аркылуу мониторинг жүргүзүү жана контролдонуучу тандоону билдирет. Булак Назар Ньюс Кежи. Мирзиёев: Садыр Жапаровдун саясий эрки болбогондо мындай жыйынтык болмок эмес. Дүйнөдөгү кырдаалга карабай Кыргызстанда экономиканын өсүшү байкалып, жашоо шарты жакшырууда. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор ишке ашып, республиканын кадыры артып келет. Мындай пикирин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаров менен кеңири форматта жолугушуу учурунда билдирди. Ал мамлекеттик сапарынын алкагында жылуу кабыл алуу жана меймандостук үчүн ыраазычылыгын айтты. Ошол эле учурда Кыргызстандагы реформаларга чын жүрөктөн кубана турганын белгиледи. Биз мындан ары да Кыргызстан президентинин программасын колдоону улантабыз. Бардык маселелерди кылдаттык менен ийне жибине чейин карап чыктык. Эч кандай көйгөйлөр болгон жок. Эки мамлекеттин дипломатиялык мамилелеринин 31 жылдык тарыхында мындай болгон эмес, деди Мирзиёев. Ошол эле учурда Мирзиёев Садыр Жапаровдун саясий эркине жогору баа берди. Садыр Жапаровдун саясий эрки болбогондо мындай жыйынтык болмок эмес. Биздин байланыштар системалуу жана интенсивдүү мүнөзгө ээ болду. Тарыхый чек ара келишими бүтүп түзүлдү, деди ал. Булак Супер Кежи. Кыргызстан менен Өзбекстан биргеликте унаа чыгарат. Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип унаа чыгаруу келишимине кол коюшту. Бул тууралуу бүгүн 27 январда эки өлкөнүн президенттеринин расмий жолугушуусунда маалым болду. Анда өлкө башчы Садыр Жапаров менен Өзбек ажоосу Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда автоунаа жана коммерциялык техникалык чыгарууну уюштуруу боюнча кызматташуу келишими түзүлдү. Документке Кыргызстандын министрлер кабинети жана Өзбекстандын өкмөтү тарабынан кол коюлду. Биргелешкен кыргыз-өзбек ишканасы Чүй облусунун Москва районунун аймагында ачылат.
инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары Нурадил Баясовдун айтымында бул келишимде Бишкекке жакын жерде Равон өлкөсүндөгү унаасын чогултууну ишке ашыруу каралган. Бул долбоор боюнча алгачкы меморандумга 2017 жылы кол коюлган. Ошол жылдан бери бир топ сүйлөшүүлөр жүрүп, талаштуу маселелер чечилди дейди ал. Баясов ишкананын ишмердүүлүгү, УЗ Автосанаат, ошондой эле Атамекендик, ДТ Техник жана Нур компаниялары тарабынан ишке ашырылаарын белгиледи. Белгилей кетсек, бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Булак Суперкежи. Путиндин адамы Жапонияга катуу эскертүү берди. Антиорусиялык санкциялар киргизилгенден кийин Орусия менен Япониянын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин кесепеттери сөзсүз болот. Москва жооп кадамдарын иштеп чыгууда өз кызыкчылыктарын жетекчилик алат. Бул тууралуу орус лидеринин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Белгилей кетсек, Япония вакциналарды, медициналык жабдууларды жана дары-дармектерди, өзөктүк материалдарды жана аппараттарды, ошондой эле жардыргыч заттарды аныктоо үчүн жабдууларды Орусияга экспорттоого тыюу салынган Япониянын экономика, соода жана өнөр жай министрлиги билдирген. Өтө кейиштүү абалда турган эки тараптуу мамилелердин кесепеттери тилекке каршы мындай чечимдерден кутулуу мүмкүн эмес. Албетте биз жооп кадамдарын иштеп чыгууда биринчи кезекте өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды жетекчиликке алабыз, деди Песков журналисттерге. Ал ошондой эле санкцияларга кандай жооп болот деген тактоочу суроого дипломатиялык же экономикалык өңүттө албетте экономикалык деп жооп берди. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргыз улуттук университети Түштүк Кореяда күрөөдө турабы? Министрликтин жообу. Жогорку кеңештин депутаты Рыспек Атажанов Кыргыз улуттук университети Түштүк Корея өлкөсүндө күрөөдө турабы деген суроо менен билим берүү жана илим министрине кайрылды. Бул тууралуу ал бүгүн 27 январдагы 2 депутаттык тобунун жыйынында соол салды. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университети учурда Түштүк Корея өлкөсүндө күрөөдө залогдо турат экен. Улуттук макамы бар биздин жогорку окуу жай ушундай күрөөдө турганы абдан өкүнүчтүү. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, деди министр Уланбек Мамбетакуновго кайрылды. Билим берүү жана илим министри Мамбетакунов аталган суроо боюнча маалыматты жазуу түрүндө берүүнү сунуштап, аталган маселени университеттин ректору менен жолугуп талкуулоо пландалганын кошумчалады. Ал эми билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова Кореядан университет аркылуу насыя алынганын айтып, ал өз учурунда кайтарылбаганын билдирди. 2011 жылы Корея мамлекетинен аталган университет аркылуу Исманкулов клиникасында жабдыктар үчүн насыя алынат. Жабдыктарды алып каражатты иштетет, бирок насыя өз учурунда кайра Корея өлкөсүнө берилген эмес. Министрлик тарабынан буга чейин кандай аракеттер болгону жазуу түрүндө жооп берилет. Азыр биз бардыгын сотко бердик. Сот аркылуу Түштүк Корея өлкөсүнүн өкүлдөрү менен бир нече жолу жолугуп, сот аркылуу баарын мыйзамдаштырып жатабыз. Сот процесстери жүрүүдө, деп жооп кайтарды ал. Эл өкүлү Атажанов университет аркылуу алынган насыя, анын багыты, иштетилген натыйжасы боюнча маалымат берүүнү талап кылып, ага тиешелүү жетекчилер жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын белгиледи. Булак Суперкежи.